Фрунзеде чоңойдум, Фрунзеде балалыгым өттү. Анан туруп туруп эле Бишкек болдук. Биз, мына мен өзүм жашырбай да мен күлгөнмүн. Ушундай да болду. Эмне деген бул? Эмне деген сөз? Ал ким? Билбейбиз да, маалымат жок. Биз анын үстүндө жашпыз. Түкүрүнүп, ойчу ушундай да болобу? Көнгөн тилибизде эле айтабыз деп Фрунзе деп далайга чейин айтып жүрдүк. 1-2 жылчы. Анан барып массалык түрдө баары бир анан көнүп кетти. Азыр Бишкек эмес башка ат уккум келбейт. Башында кыйын болот. Башында мындай бир көнбөй кулакка жат угулуп айтсаң өзүң уялып дегендейчи. Мисалы мен өзүмдүн эле башынан айтайынчы. Мен шаардыкмын. Жана Балконский бизде өтпөйсүң, мен ошондой болчумун. Мен ата энемди папа мама деп чоңойгон балам. 2000-жылы тилимди бурап атып, кыйнап атып ата эне деп баштадым. Эң кызык тамашаны айтайынбы? Ошол атама карап туруп ата деп тилим бурулуп өзүм күлүп айтып атам, өзүм ишенбей ушундай да болобу деп ата деп айтып атам, анан атам мени укпай атпайбы? Ал папага көнүп калган да өзүчү. Анан эки жактан экөөбүз күлөбүз да. Анан эне деп айткан мага оор болду. Кандай эне деп? Жап-жаш эле өзүм мама деп калганбыз да. Эне деген сен картаңып көрсөз эле. Мындай бир образ түзүлүп калган. Эне деген бул кемпир, чоң эне дегенде. Жок, ал чоң эне, а эне деген ата эне деп атпайбы? Анан башында кыйналдым. Ооба, бир жылча тим эле өзүбүздө күлүп айта албай, башкалардын көзүнчө айтпай. Азыр жок, азыр эч маселе жок. Азыр мен папа мама деп айта албай калдым. Тилим барбайт азыр. Ата эне деп калыптанды, бүттү. Сонун жагымдуу дагы анан ошол жерде дагы болду. Анан ата энебиз дагы ошого көндү анан. И деп